Сиздин мектепке башка мектептен келген мугалим жасайт аттестацияны. Ал аттестацияны жасап атканда ошол мектептин директору тизмени бере коет. Мен билем го садаган, мен дагы сиздердин билиңиздермин го. Мен эл эмне менен жашап атат, кандай дем алып атат, түшүнөм го мен, айылга келген сайын угам го. Кеп аттестацияда эмес, кеп мектептин директорунда эмес, кеп адамдын ыйманында болуп атат. Ыйманда болуп атат. Биз тескери коюп алдык. Zaman ağlam odarılıp ketти. Biz birinci кезекке адамды койбой, birinci кезекке акчаны коюп алдык. Сыйынганыбыз да акча, Кудайыбыз да акча, пайгамбарыбыз да акча, шариятыбыз да акча болуп калды. Бул уят маселе го. Эми кандай кече ушу казино ачканга дагы мусулманчылыкты ушунчалык тескери баалап, казино деген боло берет дегенден кийин биз кайга каратабыз туугандар? Бул не деген акча бул? Не деген үлгү? Башка мамлекеттин жетекчилерин көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзү каккан казыктай болуп атат. А бизде эмне болуп атат? Бул жак сурап келген болсо ага уруксат, ал жак түштөн кийин болбойт деп койгон болсо, болбойт экен, биз кайра артка кайттык деп. Болбойт андай нерсе. Эгерде биз Кудай буйруп, биз каалаган заман келип кала турган болсо, мугалимдер дагы, сиздер дагы тизилгендей болуп тизилип калат эмиздер. Ошол күнгө жетпей атабыз. Көзүбүз жетип атат, колубуз жетпей турат туугандар. Биз мугалимдер билебиз. 150 киловатт саат СССРдин мезгилинде мугалимдерге бекер берилчү. Жылына киши башына карата канча баласы болсо ошого жараша көмүрдү үйүбүзгө алып келип төгүп берчү, түшүрүп кетчү. Мугалимдер дегенде чекке арыз жазса биринчи мугалимдерге берилчү. Азыр биринчи ошол базарда иштеп аткан камогорларга берилет. Мугалимге 5 жыл турса дагы берилбей калды. Мына ушуга туугандар, агайлар, эжекелер, биринчи кезекте күнөөлүү өзүбүзбүз. Биз күнөөлүүбүз туугандар. Эч ким күнөөлүү эмес.